Пайгамбарыбыздын эркек баласы каза болгондо душмандары бүттү, Мухаммаддын тукуму үзүлдү, анын аты тарыхта калбайт деп шылдыңдап сүйүнүшкөнүн билесизби? Меккедеги мушрик Ас бин Уайл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды абтар, тукуму үзүлгөн, аты өчкөн деп шылдыңдайт. Бул сөз пайгамбарыбыздын жүрөгүн канатканда асман сыздап, Аллах Таала ага эң кыска, бирок эң күчтүү жоопту түшүрөт. Бул Каусар сүрөсү эле. Анда болгону 3 аят, 10 сөз жана 42 тамга бар. Кур'андагы эң кичинекей сүрө. Сүрөнүн аты Каусар. Бейиштеги сүттөн ак, балдан таттуу дарыянын аты. Бирок араб тилинде бул сөз түгөндөс чексиздүүлүк дегенди билдирет. Аллах ага инна шани'ака хуал абтар, сени шылдыңдаган адамдын өзүнүн аты өчөт деди. Философиялык сырын караңызчы. Арадан 1400 жыл өттү. Пайгамбарыбыздын тукуму үзүлдү деген Ас бин Уайлди бүгүн эч ким тааныбайт. Аты өчкөн. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты күнүнө 5 мал азанда 2 миллиарддан ашык адам тарабынан айтылып жатат. Аллах сизге бир нерсе берсе, аны эч ким сизден тартып ала албайт. Эгер сизди бирөө кемсинсе, капа болбоңуз. Болгону Каусар сүрөсүн эстеңиз.